Кайсы бир мусулмандар ютаваффа лахума саласат, 3 баласы кайтыш болсо дейт. 3 баласы дегенде эркек баласы же кыздар же экөө аралашып. Жалпы жөн 3 баласы кайтыш болсо, илля адхалахумуллахул жанната би фадли рахмати ияхума. Ата-энеси ошо балдар кайтыш болгонго чейин мээрим төгүп жакшы жашагандыгы себептен Аллах Таала ошо балдарына төккөн урматы себептен аларды бейишке киргизет дейт. Балдар канчалык мээримдүү болуш керек? Демек, аялын, бала чакасын тирүүлөй таштап кетип аткан адам бейишин жериген менен барабар да бул. Туурабы? Бейишин жериген менен барабар. Фақалу я Расулаллах, ависынан 2 баласы кайтыш болсочу деди жалпы жонунан. Фақал ависынан 2 баласы деди. Бул жабрул хатирда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эң чоң сүннөтү мусулмандын көңүлүн алуу болот да. Бизде бул сүннөт өлүп атат да. Күндөн күнгө өлүп атат. Мусулмандык көңүлү кадыр баркы калбай калып атат да. Илгеркилердин Ихя улумуттин дошол келген да. Ойлогула деген салафул умманы алтын доордогул. Шунчалык көп намаз окуп башка, балким кыяматка жакын алардай көп окуй албаса да мындай намаз окуган адамдар чыгышы мүмкүн, орозо алган чыгышы мүмкүн, бирок жүрөктү таза кармап, кечиримдүү адамдын акысын ордуна коюу маселеси да. Мону жабрул хатир деп коет сүннөт. Саид Багдашта бул боюнча китеп жазып атат, жакында чыгат. Жабрул хатир деген сөз мусулмандын көңүлүн алуу, жубатуу деген сөз. Ошол да. Болбосо 3тө токтосо болот эле да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Экөөсү че Расулуллах деп көздөрү балбылдап турат сахабалар дегенде авасынан экөө болсо дагы ошондой эме күтөт деди. Қалу ава вахидун, бирөө болсочу деди. Бирөө болсо дагы ошондой. Кала ва вахидун деди. Сумма кала валлади нафси биядихи, Аллага касам ичип туруп айтамын деди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Инна сыхта, бойдон түшкөн бала, чарчап калган бала. Ла яжурру уммаху бисарархи илал жаннати, энесин бейишке киндиги менен тартып кетет. Шарты качан? Шарты идахтасабатху, Кудай үчүн сабыр кылса. Неге менин баламды көрүп калдың деп баягы тагдырга тан айта турган, же капыр боло турган, же намаздын таштап кое турган, же биротла чөгүп кете тургандай эмес шайтанга кулак салып. Эгерде ихтасабатканан, албетте муну менен кошумча ата-энесинин да амалы болуш керек. Алалакал иманда кайтыш болуш керек да минимум. Анан жакшы амалдар менен да аракет кылыш керек.